Бул видеодо сиздерге лабо менен портерлер жөнүндө маалымат бере кетебиз. Ош шаарында Ошуно базарынан. Жалпыңыздарга assalamu алейкум. Ыйык Рамазан айында кармап аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Биринчи эле ушул лаболордон баштайбыз. Бүгүнкү датаны айта кетейин. 15 март 2026 жыл. Албетте баасы такталган унааларга көбүнчө токтолобуз. Бул лабодон баштасак 2017 заводской газ 550 000 сом. Бул лабо, бул газ нарашкасы менен 2010 380 000 сом. Лабо канча деп атасыңар? 560 000. Бул жаңы алып келинген 2013. 106 000 километр чуркаган дейт. Краскасы өзүнүкүлөбү? Частичный болгон. Частичный болгон дейт. Так. Бул 290 000 сом. Бензин лабо. Мындай бийик эмес кошулган нарашка. 290 000. Бул лабо 2014 510 000 сом. Так, бул лабо 2019 680 000 сом. Так, бул жабы экен. Анан салон эко кожа, ролу ошондой эле баягы көк боз түстө комбинацияланган. Анан бул лабо 2019 700 000 сом. Ушул лаболор көбүнчөсү жакшы эле, мындай жарым жартылай сатуучулар, сатармандар бааларын жазып турушат. 1999 жылы чыгарылган лабо. Бул баасы кандай болуп калды? 300 000 экен. Бир аз мен талдай албай атам, өзүңүздөр да көрүп коюңуздар. Так. Лабо канча деп атасыңар? 460 000 ака. 460 000, аха. Кеми бар дейт. Ушундай көрүнүштө. Бул лабо. Баасы канча таксыр? 700 000 сом. Мынаки каркасный тенти менен 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. Ондай түсү сейрек кездешкен лабода. Буну өткөн аптада да көрсөттүм эле окшойт. Неси менен, түсү менен, анан мындай дискалар менен, дөңгөлөктөр менен айырмаланып турат. Баасы жөнүндө эсимде жок. Кимге кызык болсо, телефон чалып сурап жүрүп аласыздар. Канча болуп атат бул? 550 000. 550 000 сом. Тенти менен 2017. Эми акырындан портер катар тарапада өтүп туралы. Анан Машина Кеж каналынын көрүүчүлөрү бизге бир гана унаалар менен эле кайрылбастан, жарнама катары кайрылганда башка сатып аткан кыймылсыз мүлктөрүңүздөр бар болсо, мал жандыктарыңыздар бар болсо, ишмерлүүлүктөрдү аткарсаңыздар, өндүрүштөр чыгарсаңыздар, тейлөөлөрдү аткарсаңыздар, жарыялаңыздар демекчимин. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Порттор катар тарапка да акырына келип калдык. Так, адаттагыдай эле көпчүлүгү бааларын жазышпайт.
Басы жазылған порттарды көрсөтөйүн. 2019 1 миллион 200 миң сом. Мына ишке даяр абалда. Кабинаның үстүндө багажниги бар, сандыкчалары бар, нарашкасы бар. Алды. Так. Дубль кабина канча болуп атат? 1 миллион 250 миң сом. 2020 экен, 186 миң километр чуркаган. Коробка, механика, родная краска деп атат. Бул дубль кабина. 1 миллион канча? 1 миллион 150 миң сом. Бул да ишке даяр абалда. Кабинанын үстүндө багажник, нарашка көрүп атасыздар. Бар 2018. Есим байланышынан бер. 11 ай дейт. Комплектация көрсөтүп болду. Ролу жакшы, караңыздар, мына текстуралары бүттүн жаңыдай эле. Планшет монитор. Өзгөлөрдүн айдоочунун отурушунда жана рулунда жылытуу бар. Антизанос баскычы, ушундай. Дубль кабинанан видео регистратор дагы бар. Пробег канча болуп калган? Ошол аз. Эң эле оңой ушундай рулдун абалынан деле, анан кийин айдоочунун отурушунан эле билип койсоңуздар болот. Машинанын кандай эксплуатацияланганын, анан кийин баягы канча километр чуркаганын билсеңиздер болот. Бул канча? 2019 1 миллион 200 миң сом дейт. Күзгүлөрүндө жылытуу бар. USB, iPod, AUX разъемдору мультимедиасында. Коробка механика. Бул канча? 1 миллион 250 миң. Анан айтмакчы, маалымат кагазы жок десеңиздер, азыркы дубль кабинаны көрсөткөн эле телефон номерге чалып бересиздер ушул көк портторго. Ошо бириле дейт. Бул да ушул эле адамга караштуу. 2019. Бунун баасы канча болду? 1 миллион 250 миң. Монитор бар. Капталында сандыкча. Руль мульти баскычтары менен планшет. Өз заводскойда монитор бар экен. Эмне мындай болуп койду билбедим бирок. Но заводской монитор иштейби? Өкө тең эле иштейт. Бар жок. Ушундай алып коюп коюптур. Анан мына бул жакта жаракасы бар экен бирок. Пробеги 150 миңден жогору болуш керек. Бунун пробеги канча болуп калган? 150 миңден жогору болсо керек, 184. Ошол 184 миң километр экен. 2021 жылы чыгарылган. Ушул коробка автомат, типтроник деп коебуз. Бунукунда мына монитору заводской өзүнүн. 1 миллион 250 миң сом. Айдоочунун отурушунда жылытуу жана желдетүү бар. Анын ролу кожалары жакшы. Эми бул жылы жаңыраак. 3 поликтерде экен. 20 механика, заводской краска. 1 миллион 250. Мынабы? 1 миллион 250 миң сом. 2020. Краскасы бардыгы өзүнүкү дейт. Коробка 6 ступка. Айдоочунун отурушунда ушундай бүтүн кожалары бүтүн экен. Сиздин эле немеңиз менен бүтүрүп коет окшойсуз бул видеону. Так. Бул 1 миллион 250 миң дейт. Сандыкча бар. Ролу бул тигилген экен. Монитор коюлган.
Бул? Бул дагы 19. Акчасы канча? 1 миллион 250 миң кеми бар дейт. Механик. Эми бардында да кеми болот, айтылышпагыс эле. Порттерди саткан үчүн бул сатуучу ушундай кейбиркилер мындай монитор коюп даярдап койгон экен. Бул да жакшы. Автомат. Полный заводской краска. 180 000 пробег. Родная краска дейт. 100 коробка автомат. 1 миллион 150 миң кеми бар. Электромобиль. Ага. Электромобиль. Полный родная краска 68 000 пробег. 68 миң километр чуркаган электромобиль Porter. Өзгөчөлөнөт. Билесиздер, эң биринчи эле мындай жашыл сызыкча номеринде, анан бамперинде туманниктери башкача болот. Ушуну менен сыртынан айырмаланып турат. 2022 жол чейинишинде жүрүү радары бар. Акчасы канча болгон? 17 000 доллар. Бир заряд менен канча жүрүп атат? 300 километр жүрүп атат экен. Комплектацияда жакшы, круиз контролю бар, добуш менен башкаруу, монитору да мындай чоң жуюмдагы. Бир аймактуу климат, жылытуу, желдетүү бар, камера при движении баскычы, электроручник, автохолд, драйв мод, спорт, эко, норма режимдери которуу. Анан айтмакчы, бул жакта старт стоп менен Type-C разъему жакшы. Ушундай. 19-дар бар. Булар 814 чейин. Болду, эми буларды көтөрүп көрсөттү окшойт. Видео жалаңчыл сатуучу менен эле мындай караганда чектелип калып атат. Бир аз аралайлы. Аралап тарткандагы өзү негизи жакшы. Аралайын десең да, бирок караңыздар, эми эч кимде эле жок да унааларындачы. Же бааларын жазышпайт. Так, бул Kia Bongo 3 2025 дубль кабина, заводской газ, 17 000 доллар, 31 000 километр чуркаган. Мына эси өзү да отурат, баасында жазып койгон. Мына эң негизги керектүү маалыматтарды жазган. Ушу башка сатуучуларга деле ушундай кайрылам да. Ушундай негизи маалыматтарды жазып койсоңуздар, эч кыйынчылыгы деле болбойт. Комплектацияда кайрылалы, мына газ болгонуна деле караба, комплектация жакшы, круиз контролю бар, добуш жок, мультируль экен. Мынакей чуркаганда көрсөтүп койдук. Айдоочунун отурушунда желдетүү жана жылытуу бар, рулдун жылытуусу, күзгүлөрдүн жылытуусу жана күзгүлөрдүн жыйылуусу дагы бар баскычы. Кожалары да мындай катуу да эмес, жумшак да эмес, ушундай орто. Мындай сезилет экен, кармаганда. Ушундай. Муздаткычта көрсөтүп кое бербейм. Kia Bongo 3. Будка муздаткычы менен көрүнүш аябай жакшы. Бул да заводской газ экен. 26 000 километр чуркаган. Баасын жазып койсо аябай жакшы болмок экен. Ушундай. Bongo 3. Эми Porter 1-лер көтөлү. Мына Porter 1 баасы жазылып турат. Нарашка бар, Спания жок экен. 2003 650 000 сом. Так. Бул Porter 1 самосвал. Көргөнүңүздөрдөй бул дагы куштомдулук эмес экен. 2007 алмашуу жолдору бар, 450 000 сом. Аки самосвал. Porter 1-ди көрсөтөйүн.
2007. Басын қанша дедіңер? 600 000 сом. Бұл да қош дөңгелекті емес, мынандай дискаларда екен. Салондорында көрсетіп қояйын. Biraz başqacha. Keyin shunday. Tak. Жүрерсек. Biroq адамдардың бардығы ушул жакта да, портер бирлер жакта. Портер экилер жериги отурушат. Так. Мынакей кейбиркилер сүйлөшүп атышат. Баалашып дегендей. Қаншада отасыңар? Есі бүлік. Есі бүлік екен. Басында білбейсіңер? Айтпады о? Так. 2003 мына жаңа алып келінген Портер 1. Ақчасы қанша? Бұл оты? 1 миллион 100 000 сом. Ішке даяр авалда. Нарашка кабинаның үстінде багажнигі бар. Дөңгелектерінде протекторлары жақсы авалда. Портер 1-лерге мотор, коробка, ушул эле айтылған нерселерге көңіл бұрауыз, комплектация бұларда жөнөкөйлүү болот. 1996 жылы чыгарылган Портер 1 спальный менен нарашкасы бар, 550 000 сом. Мынандай кете береличи. 126 CRDI Портер 2 2012 780 000 сом. Нарашка өзү негизи бунда болгон эмес экен, коюлган эмес. Алейкум ассалам. Кудай шүгүр, өзүңдө иштер жакшы. Так, бираз жүрөлү, өзү негизи убакыт эле келип калыптыр. Баалашып атышат экен булар. Баалашып атат, бул жакта да баалашып атышат, катар-катар көрүп атасыздар. Портер 1-лер өзү жакшы өтүп атат экен да. Бул Портер 1-ди көрсөк. Акчасын канча деп атасың? Канча? 600? 800 000 сом. Булду тарттык. Сиздер канча деп атасыздар? 600 000 сом. 2000 жылы чыгарылган. Кош дөңгөлөктүү, спальный менен, нарашка, кабинанын үстүндө багажниги бар. 600 000. Дыйхан окшойсуңар, өзүңөрдүккө. Боло турган баасын айтып коюңуз. Биздин көрүүчүлөрүбүз сизден да чыгып калат, балармандар. Канча дейсиз? 550. 550ге берип бересиз. Мотор коробка? Жакшы. Иштеп эле жүргөн. Документтер эми жакшы эле болсо керек, Канча жылдан бери минесиздер? 1 жылдан бери. Болду. Жакшы сатып алды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузду жыйынтыктай берели. Портер 1-лерде бирок аз болуп калды, бирок ойлойм аз эле кылып тарттым сиздерге. Эми негизи Портер 1-лер караңыздар, аз эле чыгыптыр. Негедир аз? Булду ыйлап көрсөтөйүн десем деле жалаң Портер 2-лер турат. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпайбыз. Машина KG каналын колдогон көрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да башка видеолорубузду ушундай активдүүлүк менен колдоп кубаттап тура бериңиздер.